Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Чүй областы, Москва району, Петровка айыл өкмөтүндө турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Центральный көчөсү жана Фрунзе көчөсүнүн кесилиши. Биздин сатылуучу үй ушул жерден 330 метр түштүгүрөктө тоо тарапта жайгашкан. Эгер сиздер Карабалта шаарынан келсеңиздер, Центральный көчөсүнөн келип, оң тарапка Фрунзе көчөсүнө кайрыласыздар. Эгер сиздер Бишкек шаарынан келсеңиздер, Центральный көчөсүнөн келип туруп, сол тарапка кайрыласыздар. Бишкек шаарынан 390 машта келет экен. Аралык Бишкек шаарына 37 километр көргөздү. Яндекс картага жазсам. Анан бир аз эле өтүп, Луговая көчөсү менен да чыгып кетсеңиздер болот, түштүктү карай. Бирок ушул жерден тааныштырган мен үчүн ыңгайлуу болгонуга байланыштуу, мен ушул жерден тааныштырып баштадым тугандар. Эми Фрунзе көчөсү менен түштүктү карай басканда, сол тарапта Эрзи деген магазин көрө аласыздар. Оң тарапта бир аз бассаңыздар, мектепте жайгашкан тугандар. Видеого лайктан басып, өз оюңузду комментарийне жазып турабыз тугандар. Ал нерсе мен үчүн чоң жардам болот. Дагы эмнелерди айтпадым. Бишкек шаарынан аралыкта айттым, 37 километр деп. 390 маршрутка келет тугандар. Мынакей тугандар, Центральный көчөсүнөн тоо тарапты карап, 100-150 метрдей басып келип калдым. Оң тарабыңыздарда мектеп бар. А сол тарабыңыздарда футбольный поле, футбольный полянын ылдый тарабында бала бакчада бар экен. Ушул жерден келсеңиздер, мына Советская Фрунзе көчөсү деп жазылып турган белгини көрөсүздөр. Ушул жерден батышты карай бир 100 метрдей бассаңыздар, биздин сатылуучу үйгө жетип барасыздар тугандар. Бул Советский көчөсү. Мынакей мектепте эле жаныңыздарда болот экен, эгер кимден ким сатып алса. Жолдор асфальт экен мына тугандар. Центральный көчөнүн кийинки эле көчө болуп калат. Мынакей тугандар, сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Адрес Советская көчөсү 254-үй тугандар. Бул жака жана айткандай эле Луговая көчөсү менен чыксаңыздар деле болот. Мен сиздерге бул жактан мектепти жана бала бакча, футбольный полеларды көргөзгөнчө келейин деп Фрунзе көчөсү менен чыгып таныштырып келдим тугандар. Негизи оюнча Центральный көчөгө бул Луговая көчөсү менен түшүп барсаңыздар жакын болот экен. Эми үйгө кирейин, алып тарабына. Бул жакта свет, суу бар. Жана көргөзгөндөй эле мектеп, садиктер деле жакын жерде жайгашкан. Анан бул толук бүт элек үй, бышпаган кирпич менен бүтүрүлүптүр. Узун туурасы 14-кө 9 экен. Анан оң тарапта времянка да бар экен. Бул жакта азыркы учурда квартиранттар бар болгонуна байланыштуу ички тараптарыны көргөзбөй эле коеюн тугандар. Эми жерин аянтыл 30 сотук. Документ боюнча баары жайында экен, кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен тугандар. Суу свет жөнүндө айттым, Азыр сиздерге короосуну айланганча бир көргөзөйүн да, анан баасын айтайын тугандар. Мынакей. Суусу качалка менен чыгат экен. Бул жердин көрүнүшү тугандар. Бош жерлер капталдарында кандайдыр бак. Мен тааныбадым ал бакты, чынын айтайын. Мөмө бербеген эле бак окшойт. Ушундай бактар бар экен, аларды кесип өзүңүздөр калагандай бак эксеңиздер болот тугандар. Бул 30 сотук жер. Жаңы салынган үй, времянка болуп, баарынын баасына $25,000 деп жатышат. Кеми бар тугандар, сүйлөшүүлөр болот. Эсинин номерини бул жака калтырам. Эсинин номери российский. Мүмкүн болушунча сиздер WhatsApp менен звонок кылып сүйлөшсөңүздөр ыңгайлуу болот деп ойлойм. Эс азыр бул жакта жок тугандар. Мен телефон менен эле сүйлөшүп келип сиздерге тааныштырып атам. Мынакей. Жеринин аянты 30 сотук чоң тугандар, жана айткандай эле. Кайсыл жерде калды эле сөз? WhatsApp менен звонок кылсаңыздар ыңгайлуу деп ойлойм тугандар. Мына ушундай мен болгон маалыматтын баарын бердим. Жолдорун көргөздүм тугандар.
өзүңүздөр звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээси менен баасы $25,000 кеми бар. Анан бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Ал жакта ушул үйдүн жана башка Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдүн кыска видео, сүрөт, маалыматтары жайгашкан. Ал жактан да кирип маалымат алып кетсеңиздер болот. Анан Telegram группа бар туугандар. Эгер сиз үй сатчу болсоңуз, ошол жака кирип үйүңүздүн сүрөттөрүн жөнөтүп, маалыматыны берип, реклама кыла аласыз өзүңүздүн үйүңүздө. Эгер сиз үй алчу же участок алчу болсоңуз, кирип биздин YouTube каналда кездешпеген кээ бир үйлөрдү ал жактан кездештирсеңиз болот. Мен сиздер менен эми коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар. Лайк жана комментарий жазгансыздар деген ойдомун.